Сиздерден эч качан карыбаган, мээнетке жол ачылып талыбаган, мекенин гүл оронуп айланасы, март болуп ашып ташып пайманасы мынакей жазым турат жадыраган. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырлуу кечиңиздер менен. Кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Биз программабыз эфирге чыккандан бери айтып келебиз, биздин негизги максат айыл жергесинен чыккан таланттарды, көмүскөдө жаткан таланттарды элге алып чыгуу, тартуулоо болгондуктан бүгүн бизде мейманда дагы нарын жергесинен чыккан таланттардан сырткары ушул айыл жергесинен келип өздөрүнүн өнөрүн тартуулагана турган бүгүн бизде меймандар бар. Анда меймандарыбыз менен жакындан таанышып алсак. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биздин мейманда алгач эле Кызыл Жылдыз айылындагы Мамытхан Иманалиев атындагы мектебинин музыкалык мугалиминде эмгек кылган Эсенкулова Назгүл эжекебиз бүгүн бизде мейманда. Ошондой эле Жумамүдүн Шералиев атындагы музыкалык мектебинде эмгек кылган Аманкулов Шабдан мырза дагы бизде мейманда. Ошондой эле өзгөчө бир акындык өнөрү бар агабыз биздин Эмгек Тала айылынын тургуну Жунушов Эсенкул агабыз бүгүн бизде мейманда. Кандайсыздар, кандай келип алдыңыздар, маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, баары жакшы. Кушубак кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жакшы. Келиңиздер эми. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Келиңиздер, анда бизде негизинен ар кандай бир канча бөлүктөрүбүз бар. Өнөрүңүздөрдү тартуулоо, кызыктуу учурлар, кыскасы ушул бардык бөлүктөргө баягы чыгармачылык адамдар үчүн бул да аздык кылат. Ошондуктан сиздер биздин программабызды шанга бөлүп, эч кандай тартынбастан өзүңүздөрдү кенен алып, активдүү катышып бересиздер деп сурап өтмөкчүмүн. Келиңиздер, анда бул бөлүктөрдөн мурда кимиңиздер биринчи программабызды шанга бөлүп ырдап бересиздер? Кыздын кызчачы уулу дейт, эжекебизге жол берели. берели. Келиңиз. Келиңиздер, анда эмесе Майрамбек Османовдун Сезим аттуу орун аткарып берели. Жакшы болот. Жолуксам айтып берем себептерин, жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткү чөктү. Бул сезим абасыдай керек деди. Бул сезим абасыдай керек деди. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бар жолу, жолу бар кантибаны дарылоону. Айыкпайм башкалардан, жок калды башка аргам. Билемин сенден бөлөк дары жогу. Билемин сенден бөлөк дары жогу. Билбеймин кайдан сени табарымды, билдирип койсоң боло кабарыңды. Көз албай тиктесем дейм, ыр жазып үтпөсөм дейм. Сагындым жарокерим жамалыңды, Sağındım jarokерим жамалыңды. Sağındım jarokерим
жамалыңды. Баракелде чоң. Азаматсыз. Келиңиз, анда биздин баягы биринчи бөлүгүбүз мага абдан жагат да, себеп дегенде бул бөлүктө сиздер баягы артка кылчаясыздар. Бул биздин келген меймандарыбыз окуучулук кездерине, студенттик кездери баягы иштеп жүргөн кездерде бир кызыктуучулар болот, чыгармачылык адамдарда. Ошол кезде кайра артка кайрып бир эстеп өтүшөт да. Ошондуктан мен сиздерден да бир кызыктуучуларыңыздарды суранып өтөйүн. Келиңиздер, кимиңиздер? Эсен байке турат окшойт. Анда мен баштайын. Баягы университетте окуп жүргөн бир курсташ балам бар болчу. Өзү мектепте баягы завуч болуп иштечи да. Анан бир күнү экөөбүз үйүнө чогуу калдык. Анан түшкү тамактанууга келген да. Анан түшкү тамактанууга келип мектепке кетмей болду. Анан мектепке кетерине кой ушу бутумду жууп алайын деп бутун жууп, анан байпагын алмаштырмак да. Ал байпагын чечип эле чыга беришке коюп койгон. Анан жуунуп бүтүп тазаланып кетип баратып эле мектепке экөөбүз жүрөдүк. Чыгып баратып эле байпагын көтөрүп кетип барат. Анан мен деле таң калып калдым. Анан өзү деле билген жок. Бир маалда колун карап эле бул эмнени көтөрүп бараткам деп таң калып атпайбы. Көрсө ал деген папканы көтөрүн деп байпагын ошо боюнча эсинде эмне бар экенин билбейм, ошо боюнча көтөрүп ошону эмгиче эскейт. Кызык болгондо өзү мугалим анан байпагын көтөрүп алып кетип бараттыр да мектепке. Негизи китеп анан папка көтөрмөк анан ошондой учур болгон. Жакшы экен. Келиңиз анда Шабдан мырзага. Бизде күлкүлүү окуялар көп эле болот. Элдин арасында аралашып жүрүп. Мындан бери 3-4 жыл мурун Болот Мукамбетов деген ырчы жакшынакай өнөрлүү досум бар. Ушул досум экөөбүз бир тойго барып ырдап атып анан биргесте эле үйеси кудаларды түштөндүрөбүз кеттик деп калды. Анан силер алдыга бара бергиле, биз арттан келебиз деп. Алар алдыга кетти, анан биз телефон чалышып арттан келип ошол көчөнү таап барып анан баягы шарик байланып, баягы той болуп аткан үйдү таап бардык. Шарик байланып өзү көрүнүп турат экен. Анан кирип барып эле ырдап атабыз, 1 саат өттү. Анан чото өзүбүз бир башкача болуп түштүк. Кудалардын өңү башкача сыяктуу да. Ырдап атабыз, анан кокуй биз башка үйгө түшүп келип калганбыз го деп анан үйесине келип акеси куда түштөндүрүп аттыкпыз беле десек, ооба дейт. Анда биз тура эле келдик десем, ооба деп дагы 1 саат өттү. Ырдап бүткөндөн кийин тиги байкебиз күлүп жайнап эле бир тамашалап койгон. Негизи менин маңдайымда да кошуналарым куда тосуп сиздер негизи ошол жака келген окшойсуздар, мен случайно эле киргизип алдым силерди деп. Анан ошондон жана кинодогудай комедия болуп чыкканбыз каткырып. Анан көрсө биз адашып келип алыптырбыз да, башка той болуп аткан үйгө келип алыптырбыз. Ошол жерде окуса кандай болду? Мына ошол окуя кудалар менен биргеликте чогуу баарыбыз күлгөнбүз. Мындай жиниңиз келген жок? Жок. Жакшы, абдан жакшы сезиндим. Анткени акча таап алып бир аз чөнтөк кампайып кетти да. Жакшы экен, Жакшы окуя болуптур. Назгүл эже? Бизде болсо ошо чыгармачылыкка аралашканына бир аз гана убакыт болду. Анан ошо чыгармачылыкта ошо бир концерттеги окуяны айтып берейин. Бул эже деле бир эже айтты да бул окуяны. Чоң программада концерт болуп аткан экен, анан ал эже ырдамак экен өзү. Анан ошо сахна муздак болуп өзүнүн очерети келгенде ошо сапогисин кийип алып, чапанын жамынып алып отурган экен. Анан уже объявлять этип, ырын айтып эмек чыгарып салганда эле уже сапогисин чечем туфлин кийем деп, бир бутуна сапоги, бир бутуна туфли кийип алып узун көйнөк менен чыгып кетип билинбей калып, анан ошондон чыгып алып аябай каткырып айтып берген, азыркыга чейин айтып берет да, ошол күлкүлүү окуя болгон. Чыгармачылык адамдарда ушундай нерсе көп болот, көп кездешет. Келиңиздер, эми абдан жакшы бир кызыктуу учурларды эстеп алдык. Анан ырдап бересиздер го, Шабдан мырза ошо комузун колуна алып турат окшойт. Kılımdardan kılım karıkın, kızılsın susu alır. Bal tatın tatlımızday, tuğan cirmin susun salındır. Susun dağlı saraman, Atatürk'ün ettin sanavan. Akıl aydı basıl gibi ayıklandı. Ağırlık yerin sağ
баста тосуна жүрген күнім естеп салына жылан айлақ чырпылап менен жылған арлан толық су кечіп балтырымды тиіп қарап алылым естіп қалына сағынығы жайлы жашыл қоңыр желді салқын асыл оңту бес күнгі тесілін ой қайтарған күнім сағынам түндігіні түтіп улатып апам жаққаннан сағынам үйір жылқы айлаған ам жүрген жерді алығым естеп сағынам жаққан нанды санамай Азамат Шабдан мырза. Эми ошо Шабдан мырзага бир суроо берейин деп ойлоп кеттим. Сиз көрүп жүрөбүз баягы кыякта дагы кол ойнодук, комузда дагы кол ойнодук дегили кайсы аспаптарда кол ойното аласыз? Мен өзүм Мурат Алла Күрөңкеев атындагы орто окуу жайда Борборубузда ушу инструментте кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө ойнодук, окудук. Анан ошол бөлүмдө биз плектр аспап деп коет. 4 кылдуу үнү мандалинге окшош. Ошол инструментти анан комузда үйрөндүк. Анан бүтөр жылы биздин кыргызыбыздын канына, жанына сиңип калган аккордеонду дагы үйрөнүп кетпесем болбойт. 4-кылышка келгенде анан ошо группалашым Өткүрбек деген дос баламан бир аз үйрөнүп келип эле анан нарынга келгенден кийин анан аккордеонду дагы кичине өркүндөтүп кеттик. Аккордеонду үйрөнгөнүн себеби бул аккордеонду үйрөнүп кетиш үчүн пианино аспабын жакшы билиш керек экен. Анан ошол пианино аспабындагы жактан мугалимдерибиз жакшы үйрөтчү. Анан ушул биягы пианиного окшош болгон үчүн, клавишалуу болгон үчүн анан аккордеонду ойноп кетишке оңойраак, жеңилирээк болду да. Анан негизинен мындай санаганда комузда, плектордо, аккордеон жана пианино 4 инструментте ойнойт экенбиз азырынча. Жакшы экен. Эми келиңиздер поэзия мүнөттөрүнө дагы бир кайрылып өтөлүк. Эсенбул агабыз дагы азыр аябай ойлоп отурат, бир жазган бир 3 болобу, 4 сак болобу, келиңиз агай. Сиздин бир ырларыңызды угуп өтөлүк. Кийинки учурларда патриоттугулар көп жазылып атпайбы? Ошо көп акындардын биринде эле мен дагы таазим этип кызмат кылгын мекенге деген ыр жаздым эле. Ошону окуп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Төрөлдүңбү келген жоксуң бекерге, тагдыр жолуң жасылса да чекеңде, тамырыңан кан айланып тургандай, тазалыгы жан дүйнөңө ыймандай, таазим этип кызмат өтө мекенге. Табыш акча бул жашоого жетерге, тентип арыс жүрсөң дагы чет элде, тыңдылыкту ээн эркин баса албай, түпөйүлдөй жакшы жерди жаза албай, тартып турган бүтүн дүйнөң мекенде. Татыбаган бир биз үчүн текейге, тамчы суусу шыба болчу кеселге,
Татқан жандар ушунчалык тамшанган, таңдайынан кетпегендей таң калган, түгөнбөс кенч анық байлық мекенде. Тоғотпостон далай кыйын кезеңде, тоодой бийик туруктуусу бекемде, тээ байыртан ата салтын улаган, тегин сактап оор сыноого чыдаган, теңир берген кыргыздыгың мекенде. Тарых чындык жар салгандай ичеңге, татыктуудай эмгек кылсаң өз элге, тирүүлүктө өлбөс өчпөс калтырган, түбөлүккө эстей жүрөр артыңдан, туурган жериң келечегиң мекенде. Баракелде. Жакшы. Жүрөктөн чыккан сөздөр. Жүрөктөн чыккан ырсаттар жүрөккө Жүрөккө жетет жетет. деген бар, жакшы. Анан Эсенгул байкеге мен суроо берерден алдында бир тапшырма бергим келип турат. Себеп дегенде мен Эсенгул байкени баягы ырды тез чыгарат деп угуп жүрөм, угушма караганда да. Ошондуктан азыр келиңиз Эсенгул байке, ушул кадырлуу кеч программасын мактайсызбы, же болбосо ушул келген меймандарды мактайсызбы? Кыскасы биздин программабыздын акырында сиз бир 2 саат болсо дагы ушул нерсени күтөбүз, бир жагымдуу ырыңызды Туура. Жакшы. Жакшы идея болду. Ооба, жакшы. Келиңиздер, эми биздин экинчи бөлүгүбүз бар. Бул элдин берген суроолору. Анда эфирге назарыңыздарды салып койсоңуздар болот. Сиз таарынчак адамсызбы? Жакшы суроо экен. Назгүл эжеге таарынчак адамсызбы дейт. Таарынчакмын аябай. Ушу акыркы жылдары аябай таарынчак болуп калдым да. Ага деле тарын, туга деле тарын, балдарыма звонить этип, эмне чалбайсыңар, эмне сурабайсыңар деп. Таарынчак болуп калат экенсиң, улам. Жашың өтүп келаткан сайын. Кыйнаакмын, таарынчакмын, ырдаакмын, ушундай. Жакшы экен, жакшы суроо, жакшы жоопко жакшы суроолу. Келиңиздер, анда экинчи сурообузга көңүл буруп койсок. Мен ушу Шабдан абага бир жакшы суроо берейин дедим эле. Логический суроо. Тоону кантип жылдырса болот? Шабдан мырза. Бул Тоону логикалык суроо десек болот, Логикалык суроо болуп калат экен. Тоону кантип кандай жылдырабыз? Тоону Жакшы суроо берди сизге. Келиңиздер. кызыктуу суроо болду азыр. Тоону кандай жылдырабыз? Айтыңыз Эсенгул байке. Күрөк алып келели. Кандай кылып жылдырабыз? Ойлоп көрүңүз, бул чынында эле жылдырууга мүмкүн эмес, бирок ошону мындай бир логикалык ойлонуу менен эмне менен жылдырсак болот. Мен сизге дагы жакындатып кетейин, себеп дегенде мен бул суроонун жообун билем да, ошондуктан сизге жардамдашайын. Бул азыркы 21-кылымда эң чоң роль ойнойт. Ансыз мындайча айтканда жашоо деле билбейм, азыркы учурда да болбошу мүмкүн. Бул эмне деп ойлойсуз? Аябай оор суроо экен, Шабданга. Мындай негизи жеке бирөө окшойт, бирок Бирок карап көрсөк аябай жакшы, мындай кызыктуу суроо. Анда Шабдан мырзага дагы убакыт берелик, мүмкүн сиз дагы программа жүрүшүндө мүмкүн айтып бересиз. Андан кийинки 3-чү суроого дагы көңүлүңүздөрдү буруп койсок. Кандай жаман адатыңыз бар? Жакшы суроо экен. Эсенгул байкеге эмне жаман адатыңыз бар дейт? Кандай жаман адаттарыңызды айтасыз? Адамда өзүнүн кулп мүнөзүнө жараша адаты болот. Мен негизи өзүмө жакпаган жаман адатым ак көңүл да. Ак көңүл аябай зыяны көп жетти кетерикси. Өзүмдө бир жазган ырым бар. Ак көңүл болуп ак көңүл азабын тартты, жакшы өмүр адамсыман маймылдар арамдык ишке камбылдар алып кетти жаш көңүлдү. Ошончун аябай ак көңүл мындай такыр өзүмдүн мындай таш боор куралба койдум да, мындайча айтканда. Бирөөнө кекте сакпайм, ошондуктан ошо ак көңүлдүк аябай начар адатым. Ошондо ак көңүлдүктү сиз өзүңүз жаман адат деп Жакшы сапат бул дагы. Ак көңүлдүк негизи мындайынан карасаң жакшы да сапат, чын эле баягы ак көңүлдүн аты арыбайт, аты арыса да өзү жарыбайт дегендей, мындай карасаң тескери дагы жактары болот экен. Туура айтат Эсенгул байке, бул өзүн баалай билген адам катары айткан сөз экен. Жакшы жооп болду. Келиңиздер, эми программабызды кайрадан эле шаңга бөлөйлүк дагы. Мен Назгүл эжеден бир ыр уккум келип турат. Закындап кеткен элестер
аралап кызгалдак берген белесте жалында өткөн мезгилде жашала күзүлөсте бүлдүркөн кесек сыдырым сынаган жүзүң кыдырым эркелеп тосу кошондо тентиген сыдырым сыдырым болбой эмнеге ичимден тынам сызылып караган балтырым чыйып канаган кара даяга кечкесин сууктантып сууга чалаган суу болуп калбай эмнеге ойлорго түшкөн аламан эзелки ойлор аламан кылдай ирип караган жаштыктын жашыл энеси эмгиче кетпейт санаман азырда жүрөк зырт этет кызгалдак күрсүн талада кызгалдак күрсүн талада кызгалдак күрсүн талада баракеле. Күнүндө жазга темасына жарашкан бир кызгалдак жакшы. Ал өзү. Аябай жакшы болду, чыгарма болду. Сизге чоң рахмат. Келиңиз, эми сизге дагы бир суроом бар. Ушул кыякты бул билбейм, мырзалар үчүн жеңил нерседир, бирок айымдар үчүн ушуну көтөрүп алып ырдап жүрүсүздөр. Сизге бул кыяк мындай оорчулук жаратпайбы? Же ушуну менен бир кандайдыр бир рахат аласыз? Эң жакшы көргөн аспабыңызды мүмкүн. Ооба, негизи өзүм специ музыкалый факультетте пианистка болуп бүткөм. Анан Шабдан айткандай ошо клавишалар окшош да. Анан аккордеонду ошо школдо окуп жүргөндө бир аз тартчымын, анан кийинирээк тартып калдым. Анан аккордеонум аябай мен ошо жакыным да. Аябай жакшы көрөм, сагынам муну кызылдай эле. Аябай тарткым келет, эс алам ушу менен. Тартып, ырдап, бирөөлөрдү ырдатып, аккомпаниатор болушунда эс алам. Комуз коштоп, Ямахада синтезатордо ойноп, музыкалык аспаптарды ойногондо абдан эс алам. Анан аккордеон албетте жакыным. Оор эмеспи көтөрүп жүргөн? Оор деле эмес, ыңгайсыздык деле жаратпайт. Салмагы канча деп койбу? Салмагы Шабдан. Салмагы бул кичинекей 5 регистрлүү 34 клавиш. 34 клавиш. 7,5 килограммда. Мындан жогорулап кете берет салмактары. Аккордеонду азыр Шабдан сатып атат, ошон үчүн Шабдан билет эместерин. Жакшы экен. Келиңиздер, анда биздин 3-чү бөлүгүбүзгө өтөлөр экен. Бул 3-чү бөлүгүбүз мимика деп аталат да. Мында сиздер эмне кыласыздар? Баягы өзүңүздөр сүйлөбөйсүздөр, үн чыгарбайсыздар да. Кыскасы баягы жансоо менен бир сиздерге суроо берем, ошону аткарып бересиздер. Атаң көрө. Эсен мындайкыдан баштабасаң болобу? Бул атаң кызыктуу. Эми муну сиздер баягы сиздерге мындайча айтканда талап десем болот да. Ошондуктан эч кандай тартынбастан аткарып бересиздер деп ишенем. Келиңиздер, анда Эсенгул байкеге бере берейин, суроо. Бул дагы бир өзүңүздөрдүн эле кылган эмгегиңиздерге жакыныраак десем болот. Эсенгул байке ушул ыр жазууну бир эмоция менен ойлонуп отурган кезиңизди ушул нерсени эле кагазга түшүрүп бериңизчи, мындай эч кандай сүйлөбөйсүз болгону мүмкүн ордуңуздан да турсаңыз болот. Ыр жазып атканда кандай абалда болосуз? Ошол нерсени гана жансоо ретинде көрсөтүп бериңиз. Келиңиз анда. Ручка дептерди колуңузга аласыз биринчи. Сүйлөбөй эле баштайбыз. Жазып баштаңыз, ойлонуп. Кандай элестетсеңиз.
мүмкүн туура эмес жазуу болуп кайра ошону башка бара качаттырсыз. Өмүр кандай жазып көргөн жана. Сонун болду. Өзүбүздөн берилген Урок окуп атканда. Келиңиз абдар, Шабдан мырза, сиз өзүңүз кыяк комузду жегеле ойноп жүрөсүз, анан эми мага кыл кыякты Неме? О, Мимика. эмоция менен. Алдын кылгыяк кылып элестетип алды. Жан коюп коюш керек, о болбой калат. Жок, эч нерсе колуңузда эч нерсе жок болуш керек. Ошону элестетиңиз да. сылжокталам да. Аябай сонун. Келиңиз эми менин сизге берген тапшырмам ооз комузду мимика менен ойноп бериңиз. Кеттик. Ооз комузду жакшы ойнойт турбайсызбы? Кайсыны чектиңиз? Кери өзүндү деп койду. Абдан жакшы. Көрөңгү. Бийлегиңиз келди го. Жана Эсенгул байкеге берген тапшырма уже аткарылып калды окшойт, аябай ойлонуп бир жазадан. Ошол ырдын акырына чыккыча Шабдан мырза дагы бизге бир жагымдуу ырынды таркап берсе. Баракелде, жакшы болот анда мен сиздерге сөз огону элдик болгон четинде аттуу чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Жакшы болот, келиңиз. Адыргана чыккан четинде ажарың айдын ай бетинде арасыны тапсаң ойноп күлже алтындай жашты кетирбе айланып жүргөн кезегим койчу апасыз калган апатай четимдеги Бали. жайлоона чыккан четинде жамалың айдын ай бетинде жагдайыны тапсаң ойноп күлже жаркындуу жашты кетирбе жадырап жүргөн кезегиң койчу жардамсыз калган апатай четиндеги кыштоогана чыккан четинде кызылың айдын ай бетинде кыйысыны тапсаң ойноп күлже кырчындуу жашты кетирбе айланып жүргөн кезегиң койчу апасыз калган апатай четиндеги Айбали Азамат. Азаматсыз Шабдан мырза, аябай жакшы чыгарма болду. Абдан сонун болду. Бир программабызды шаңга бөлүп алдык окшойт. Эми келиңиз, Эсенгул байкеден дагы ырыбыз даяр болуп калды окшойт. Келиңиз, Эсенгул байке. Кадырлуу кечки көңүл баарыбызга жагымдуу комуз кыяк
колдо ойнотуп, кыялдарга терең ой кошуп, калкым үчүн жасам жаңырды, көөдөндөгү эргүү ташкындап, көтөрүлөт маанай жалындуу. Ошондо мен Эсенгул байкени уткам да ушундай тез чыгарат да, бир нерсени көрүп ошону суктануу мененби же болбосо кандайдыр бир эмоциясын баягы тез чыгарганга аракет кылат деген. Мааниси абдан жакшы терең болуптур. Сизге чоң рахмат Эсенгул байке. Ыр саптарынан болуптур, анан ушу китебиңизди барактап калдыңыз, ичинен бир сүйүү лирикалык, ошондой ырлардан уккубуз келип турат. Келиңиз, анда сизден дагы бир ырыңызды суранып өтөлүк. Негизинен жаңы жаза баштаганда ар бир эле акын баягы сүйгөндөн анан күйгөндөн жазат деп коет эмеспи? Баягы биринчи китепте ырларымдын басымдуу бөлүгү сүйүү жөнүндө да. Анан ошо сүйүү жөнүндө бир ырымды окуп берейин. Чөлүң кезип бараткансым армандын. Чырайыңа эмне мынча арбалдым, чыйрыксаң да кетем дедиң кармалдың, жоочугансып карап койсоң акырың, чалык кандай карегиңе таң калдым. Чагаңгызсың убайымга салбаймын, чекилип кылып убадаман танбаймын, чагым сөздүү кичинекей кайгыңа, чокко түшүп келип турат жалбаргым. Чабал сезип аргасыздан байландым да байландым, чарчагансып жоогун таппай айраңмын, чекең ылдый самсаалаган көзүңө, чачыңдагы бири белем талталдын. Чым-чым тузу кемигендей хандардын, чартарабы тегиз экен кандайдын, чаңкаганда суу жетпеген адамдай, чөлүң кезип бараткансым армандын. Чыйыр жолдо ушунчалык чайналдым, чечилбеген суроосу көп ар жандын, чөйрө дагы махабаттан алсыздыр, чындыгына жете билсең жалгандын. Жакшы чыгарма болуптур. Аябай Ойлондуруп койду. Эсенгул байке, айтсаңыз, колуңузда мен көрүшүмчө ошо 3 бурчтук деген китебиңиз жарыкка чыгыптыр. Бул китебиңиздин чыкканына канча болду? Бул китептин чыкканына быйыл 2009-жылы чыккан. Быйыл 10 жыл болуп калды, экинчи китебимди чыгарайын деп атам. Негизи өзүмдүн оюмда баягы китеп чыгаруу деле ойдо жок болчу. Ар бир адам баягы китеп чыгаргысы келет, бирок өзүмчө эле жазып жүргөм. Анан өзүмдүн окурмандарым көбөйүп кетип, ошолордун суроосу боюнча чыгаргам. Анан бул азыр эл арасына аябай жакшы сиңип кетти. Сурагандар да бар. Анан ошолордун өтүнүчү боюнча дагы эле болсо чыгармачылык менен алектенип жүрөм. Буюрса жакында июнь же июль айларында экинчи китебимди чыгарайын деген тилегим бар. Буюрса ошо жаңырларымды ошондо жаңырлар менен ошондо таанышса болот. Рахмат. Бул 3 бурчтук деген эмне үчүн ушул темада чыгардыңыз китеп? 3 бурчтук деген тема өзгөчө экен. Бул негизинен баягы бул жашоо негизинен эле өзүмдүн ой толгоом боюнча 3 нерседен турат. Мисалы, жарык, күн менен түн деген сыяктуу. Ошонун экөөнүн ортосун бөлүп турган үрүл-бөрүл же болбосо мындай кандайдыр ачык экөөнү кошуп турат да, ушундай. Ошондой эле баягы кара ак менен кара дегендей карама каршы нерсе, ортосундагы баягы экөөнүн теңсиздиги. Кара көп болсо да жаман болот, ак көп болсо дагы өтө неме болуп калат, ошондуктан ошондой. Ал эми чын-чынына келгенде биринчиден бул өзүмдүн ички жан дүйнөм, экинчиден ошо ички жан дүйнөнүн баягы адамдарга болгон көз карашым, үчүнчүсү ошолорго болгон өзүмдүн жана адамдардын баягы жашоо тактырын чагылдырып, ошо 3 нерсени бир нерсеге бириктиргем да, ошондуктан 3 бурчтук деп койгом. Жакшы экен. Келиңиз, эми ушунча китепти барактап калдыңыз, эми мында бир гана ыр укпай, сиз дагы бир жагымдуу бир жүрөгүңүздөн чыккан ырды карап туруңуз. Азыр болсо биз баягы жогоруда берген сурообуздун жообун алалык. Шабдан мырзага келиңиз. Абдан кызыктуу суроо болду. Эми көп варианты болуп атат. Илимий негизде алсак, муну атайын техника менен казып жылдырса болот тоону. Анан дагы бир жакшы тарбиялык маанисинен алсак, тоону жылдырганга бир эмгек керек.
эмгекке үйрөтө турчу нерсе сыяктуу экен да. Анан үчүнчү жагынан логикалык жагынан болсо ушул кыйыныраак болуп турат. Дагы ойлонолу. Жакшы жооп болду. Туура жооп Өзүңүздүн жообуңуз, баягы ар бир адамдын ою баалуу дейт. Ансагандай чын эле тоо деле бул мындай карасаң, чын эле бийиктикти, бир эмгекти талап кылган нерсе болуп атат. Эми логикалык жообу болсо бул тоону сотка менен сүрөткө тартып жылдырат экенсиз. Ошондуктан 21-жылда керек деген нерсени айттым да, сизге жакындатып. Бирок бул дагы болсо аябай кызыктуу жооп, Ооба, аябай жакшы жооп экен. Биз да билип алдык. Экинчи билип алсак болот экен баарыбыз эле. Келиңиз анда Эсенгул байке дагы ырыңыз даяр болсо окуп бересизби? Тевекейчен кайнене. Бир жылдан соң барган жерин бийлемек болуп кайран келин бой көтөрүп кайненесине баштады кыйынсынып бардар кебин. Мен келгени жоолукка жеттиңер билиптирсизби? Бале баспадыбы эмне? Башта эмне тевекейчен жүрүптүрбүзбү? Мингич картошка. Малабай күзүндө картошкасын казып, малайда жумшады мурункудан ашык. Майда деп кейиди кеседей чыкканын. Муну күтпөгөн кошунасы азык. Маке, ушунчалык тантыйсыңбы? Мындан артык чоң болсо, минип алып арчыйсыңбы? Мугалим, мойнунан түшүрбөй галстук, милдети ополто алыстык, маяна азына карабай мээнетке чушулдур жарыктык, миңдеген билимди өстүргөн мынакей каякта калыстык. Анан дагы азыр көп эле балдар кыздар баягы чачтарын боёп алат ба, ар түрдүү боектор менен ошол жөнүндө бери жаздым эле. Баягы ошол жөнүндө бир куплет айтып берейин. Батыш жактын модасына чапташкан боектордун түрүн издеп батташкан балдар кыздар эмне болуп баратат, баштарына чачтары чыгып дат баскан. Жакшы экен. Келиңиздер, эми биздин дагы программабыз соңуна чыгып келе жатат. Ар бир иштин башы анан аягы болот эмеспи? Анан келиңиздер, нарын жергесине болобу же өзүңүздөрдүн айылыңыздарга болобу, өзүңүздөрдүн кыскача калуу тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Келиңиздер, ушу кадырлуу кечте кадырман кыргыз элибизге ушул май айында кирип келген удалаш майрамдар элибизге тынчтыкты, бейпилчиликти, ынтымакты алып келсин. Ушу кыргыз элибизде тынччылык, бейкучулук жашоо болсун. Ар дайым ошо күлкү, маанай, шат менен жүрө берели. Темир Тоо элим, өзүңүздөргө болгондой көрүп турасыздар, бизде багы эл күйүүсү ашып ташкан таланттар келиптир. Мен дагы ушу өзүм менен биргеликте чогуу отурган Назгүл менен Шаптанга чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан арада колунан комустарын, кыяктарын түшүрбөй, жекеле бул эле аспаптарда эмес, башка аспаптарда да ойноп, эл ичине аты таанылып, эл ичинде өнөрдө аркалап, чыгармачылыгы мындан арада бийиктей берсин демекчимин. Ошондой эле жалпы Темир Тоо элине тынччылык, бейпилчилик жана ар дайым аман эсен бар болуңуздар. Келиңиздер, анда жалпы эле кыргыз элибизде, анын ичинен нарын жергебизде өнүгүүсү болсун, өркүндөө болсун, жалпы биргеликте өлкөбүздү өнүктүрөлү. Кайсы өлкөнүн келечегин көргүн келсе дейт, ошол өлкөнүн келечегин жаштарынан кара дейт. Жаштардын имандуулугунан кара дейт. Анан мен ойлойм, Кудай буйрса биздин жаштарыбыз жакшы максатта чыгып келе атышат. Анан ошол биз Кудай буйрса Кыргызстанды күчтүү Кыргызстанды курабыз деп ойлойбуз. Сиздердин дагы уул кыздарыңыздар жакшы өнөрлүү уул кыздар болуп чоңойсун, Чоң рахмат. Мынакей баягы аламга жол айылдан башталат деген сөздү дагы бир жолу тастыктап өттүңүздөр. Ошондой эле мына нарын жергесинде дагы мыкты бир өнөрү менен белгилүү болгон Шабдан мырза, сага дагы чоң рахмат. Келип бергениңиздерге баарыңыздарга рахмат. Калемиңиздер курчуй берсин, чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт деген учкан куш экен. Биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.